Assalamu alaikum tuğanlar, deykanlar. Biz bolsa bugün 4 iyul 2024 yıl Alanbel rayonunun Araşan айылында турабыз. Biz ушул жерде жашайбыз, бияктын тургуну болобуз. Кичине могу малинабызды көргөзүп барайлы дегенбиз. Бул деген өзү негизи эски малина, 15 жыл болуп калган. Андан бир 2-3 жыл мурун уже эскирип, картайып, малинабыз мындай эле кыска болуп, оорулар басып, ушундай болуп калган болчу. Анан быйыл болсо ошо грохус колдондук, ошол эле жер жаңыртылган жок, ошо эски малина. Ошо грохусту 2 жолу чачтык, ошо жалбырагына чачтык. Мына көбүрөөк чачтык да, ашык болуп жерге дагы сиңгендейчи. Ошо анан азыр болсо көрүп атасыздар. Малинабыз кандай болуп, мындай болчу эмес, эч качан өсүшү ушундай болуп атат да. Биз жак салкыныраак, быйыл түшүм эми биринчи түшүмдөр, биринчи малиналар жаңыдан өсүп кетет. Азыр көргөзөбүз. Боюн көргөзүп коелу дегенбиз да. Мынакей көрүп атасыздар. Мөмөлөрдүн чоңдугун көрдүңүзбү? Эми азыр биринчи мөмөлөр булар. Дагы мындан да чоң болот буйруса. Бирок мынакей ушундай да. Мынакей карап коюңуздар. Жалбырактын өңүн, чоңдугун башкача да. Абдан сонун саргыч болуп калат го ооруганда малина. Же питание жетпей аткандачы. Мынакей ушундан жалбырактардан көрүнүп турат. Малинабыздын ден соолугу жакшы экени көрүнүп турат. Мынакей байкап коюңуздар. Жалбырактарды ден соолугу. Мынакей көрүп атасыздар. Мөмө байлаганым буш элек, бирок мөмө байлашы абдан сонун. Ошол туугандар, анан сиздерди чакырып кетет элек. Химиялык заттарды, минералдык заттарды колдонбой эле койсок, булар деген жерибизди да өлтүрөт экен, бизге да зыянын алып келет экен. Колдонбой эле, ошол химиялык заттарды колдонбой эле өстүрсө болот экен, жакшынакай түшүм алса болот экен. Ошол химиялык, минералдык заттар жер деген бул микрофлора деген болот экен да. Микрофлораны өлтүрөт экен да. Бизге ошол микрофлора өсүмдүктөргө питанияны ошолор алып келет экен да. Анан эгерде биз химиялык заттарды колдонсок, микрофлора акырындан өлө берет экен. Чөл жан өлөт экен. Ошентип жерибиз бир нече жылдан кийин эчтеке жокко келип өлгөн жер болуп калат экен да. Ассаламу алейкум туугандар, дейкандар. Биз болсо бүгүн